Силер ошол күчүңөрдү мамлекеттин өнүгүшүнө, өсүшүңөргө жумшаштын ордуна Улукбек Карыбек уулуна окшогон блогер, көз карандысыз журналисттерге короттасыңар. Буйрукту ким берип атат? Орозо да айтып атам, ушу жакшылык көрбөй калгыла. Улукбек Карыбек уулуна сайлам деп атып, жүзүңөр ачылдыбы? Рас болот биз силерге чала. Улукбек Карыбек уулуна фейктер менен, баягы фейк фабрика менен Эдичка, сен бизге маданиятты үйрөтпө. Сен бизге кантип жашашты үйрөтпө, биз дагы муктаждык эмеспиз. Бул бийлик өз алып келип атпайбы? Бийлик деселе бар жогу, ошо Садыр Нуркожоевич өз алып келип атпайбы? Буларды, энпошниктерди. 10-15 энпошник уже аякка тыгылып алды. Жарандык коомго асылбагыла. Жарандык коомго асылган бийликтин өмүрү кыска. Будан кийинки бийлик келет, ошондо чыгат булар. Былык сылыктары бирөө камалып, бирөө атылып кетип, бирөө качып кетип, ошондой болот. Май басты. Ачыгын айтайын, буну көрөткандар билип коюңуздар. Президенттин көзүн май басты. Элди укпай калды. Май басты. Ким жок кача кууп чыгышыбыз керек. Ким болот? Şu Edişke okşagon, Akılbek Жапаровго окшогон дагы кимдер мындай эл жаман көргөндөрдү кууп чыгышыбыз керек. Мен Кыргызстандагы катардагы жаранмын. Азыр мен нерсени айтып кетейин дедим, ушул мен өзүмдүн жарандык ой пикирим, мен ушул айрыкча ушул сайтта болуп жаткан, айрыкча ушул сайтта табыл болуп жаткан, айрыкча ушул сайттан кээ-бир темаларга дейинби, мындай көзүм түштү, ошого бир аз мындай жарандык ой пикиримди айтып, анан кээ-бир мындай тиешелүү органдын кызматкерлерине дагы бир мындай эшек семирсе ээсин тебесин, эшек семирсе ээсин тебеттен болбогула демекчимин. Бул азыркы учурда журналюга эмес, журналист Улукбек Карыбек уулуна болуп аткан жанагы чабуул боюнча. Ал чабуул эч кандай жыйынтыксыз. Улукбек Карыбек уулуна жана жарандык коомго буга чейин дагы чабуул болуп келген. Чабуул болгондо уже ол бийликтин өмүрү кыска экенинен мындай мисалы кабар берет. Улукбек Карыбек уулунун эмне болду эми, мейли эми өтүп кетет эми, болуптур эми, макул эми өтүп кетет, кээ-бир мындай каралоо болуп атканын билдик. Бул жерде атайын эле Улукбек Карыбек уулунун кээ-бир жеринен ушул илмечек табып, Улукбек Карыбек уулунун баса калуу саясаты жүрдү. Бирок жыйынтыксыз, мен ачыгын эле, мен алдын ала мындай көз ачыктык кылбайм го, бул жыйынтыксыз. Шамал кайсы жактан согуп атканы белгилүү. Бул азыркы бийликке өзүнөн өзү эле барып кул болуп алгандар. Ушул сайт аркылуу кээ-бир мамлекеттин кызыкчылыгын эмес, өлкөнүн кызыкчылыгын эмес, кээ-бир адамдын кызыкчылыгын, бир 1000 сом, 2000 сом ашып кетсе, бир ушу $100 чейин ошол саясатчылардын аркасынан тиричилик кылып аткан жанагы журналюгалардын неге дегенде Улукбек Карыбек уулу алардан мыкты болуп атпайбы? Ошолор тарабынан коюлган чабуул. Аларга мындайча айтканда, өзүнөн ким умный болсо, азыркы бийликтен, бийлик өкүлдөрүнөн ким умный болгон болсо, ким образованный болгон болсо, ким былгыны айткан болсо, ошол жаман болуп калат. Бул эми мен түрүн айтып атам. Асты үстү келип. Улукбек Карыбек уулундай болуу үчүн азыркы ошол бийликке жанагы бакмалар, бийликке өзүнөн өзү эле баягындай кул болуп алгандар 5-6 октябрдан кийин силерге вообще жыйынтыксыз. Мындай Улукбек Карыбек уулуна окшош жарандык коомдун мүчөсүн мисалы мына бокочо кылып айландырып, ийгере силердин эркиңер дагы жеткен жок, духуңар дагы жеткен жок,
жана кандай десем, жана бир мындай ишиңер жыйынтыксыз. Бул үчүн шефтериңерден айлык маяны албасаңар деле боло берет. Неге дегенде ишти до конца кыла албай койдуңар. Бул бир. Экинчиси, булар ошентип Улукбек Карыбек уулуна койгон чабуулдан жыйынтыксыз болду эле, жанагы Едичка дегени чыгыптыр. Бул как ни крути, мындай бийлик өкүлү болуп эсептелет эмеспи? Мен ошого арнамакчымын бул видео кайрылымды. Едил Байсалов. Бул мисалы мен 4 күндөн бери көзөмөлдөп отургам Улукбек Карыбек уулуну жана эмне болот экен деп. Бул жерде молодец. Элибизге, Улукбек Карыбек уулунун аудиториясына, Улукбек Карыбек уулунун колдоочуларына, как говорится, терең ыраазычылык билдирем. Аны өзүңөрдүн мисалы каарманыңарды, мисалы бир блогерлик дүйнөдө бир ошондой болот. Подписчики, колдоочулар, катталуучулары ушул бийлик өкүлдөрүнө, жанагы ПКСчыларга бир мындай туруштук бербей, өзүңөрдүкүн далилдей алдыңар. Азаматсыңар, сиздерге тизе бүгүп таазим кылам. Бул кыргыз эли көбүнчөсү. Үчүнчүсү болсо, бул жанагы Едичка Байсалов деген жанагы ПКСчылар, жанагы өзүнөн өзү бийликке кул болуп алган, жанагы шакалдардын колунан эч нерсе келбей калды эле, как мындай провластный бир нерсе болуп, типа мен бийликчил адаммын дегендей кылып чыкты эле. Онун дагы Едил Байсаловдун дагы ашмалтайын чыгардыңар. Едил Байсаловдун ашмалтайын чыгарганыңар, мэриянын кызматкерлерин ашмалтайын чыгарганыңар, урматтуу элим, таазим сиздерге. Жанагы бийликке өзүнөн өзү жанагы кул болгон шакалдардын ашмалтайын чыгарганыңар, бул бүткүл 2 жылдык бийликтин маскасын сырбат еттиңер деген сөз. Маскасын сырбат этип, жанагы Улукбек Карыбек уулу маалыматты бурмалап атат деп доо коюп атышпайбы? Ошону силер өздөрүнүн чындыгында ушундай маалымат бурмаланып атып жатканын сиздер далилдедиңиздер, урматтуу эл журт. Урматтуу элим. Неге аны кантип далилдедиңер? Билесиздерби? Бала бакчада коррупционный схема. Чынбы? Ата-энелердин терисин шылмай. Мектепте коррупционный схема. Ата-энелердин терисин шылмай. Не десе, ата-энелер өздөрү эле билип чогултуп атышат деп атасыңар. Мэриянын кызматкерлеринин арасындагы неменин жүзүн ачтыңар. Көп мына жанагы мактанып аткандар, эми аларга мен калысмын, мен эч нерсе болбой атат деген жерим жок. Просто аша чабып мактагандарды бүт маскасын сырбат еттиңер. Бүт жүздөрүн ачып койдуңар, урматтуу элим. Бүт ошол кандай болсо ошондой кылып көрсөтүп койдуңар. Буга чейин айлык майны алып, аны дагы бир жеке адамдын атынан эмес, сиз менен менин чөнтөгүмөн жана сиздин бала чакаңыздын, сиздин тууган уругуңуздун чөнтөгүнөн салык төлөтүп, салыктан ошол айлык майна болуп бөлүнүп барган жанагы журналюгалардын жүзүн ачып койдуңар. Кантип жүзүн ачып койдуңар? Биз өркүндөп кеттик, өнүгүп кеттик, мынандай болду деген садиктеги коррупционный схема, мектептеги коррупционный схема, ата-энелерден акча чогулткан. Жанагы кечеки мэриянын кызматкерлеринин шалаакылыгынан бүт жүзүн ачып койдуңар. Жакшы дагы Улукбек Карыбек уулуна булар сайылышканы. Сайылбаганда биз мындай чечилген масканы көрбөй калат элекпиз. Элим, чынбы? Бул эки. Үчүнчүсү болсо, ошол жанагы Едил Байсалов деген кээ бир өлкөлөрдү мисал келтириптир. Мектептерге кирбейт, наркыларга жарандык коом кирбейт деп.
ошол сен салыштырган өлкөдөй кылып оорукана бала бакчаларды камсыздап койгула. Силер милдеттүүсүңөр камсыздаганы. Силер менин чөнтөгүмөн айлык алып атасыңар ошол жерге. Силер милдеттүүсүңөр. Силер иштешиңер керек. Камсыз кылышыңар керек. Чынбы? Елим, биз мындай түшүнүүнү билели. Сиздин чөнтөгүңүздөн, менин чөнтөгүмөн. Жана бийликтин ээси, жана Кыргыз Республикасындагы жайгашкан байлык кендер бир гана элге таандык. Сиздерге таандык, бизге таандык. Ушул укугубузду билели биз. Булар бизге, элге кызмат кылышы керек. Президенти баш болуп, башкасы төш болуп, кайра жарандык коомго, блогерлерге бир мындай чабуул жасап сайылбайчы. Şu Edil Baysalov деген пример кылыптыр да бир нерсени ушундай кылыш керек деп. Силер ошондо камсыздап койбойсуңар, анан кийин талап койгула. Садигин коррупционный схема, бала бакча элдердин терисин шилет, мектебин коррупционный схема. Чынбы? Биз мындай блогерлерди жаштарга тарбия беришибиз керек дейт. Именно Edil Baysalov сиз тарбия бербей эле кое бергилесиздер. Biz sizlerin tarbiyanlarını görgönbüz. Biz sizlerin tarbiyanlarga karşıyız. Bir cınıslılıktu, LGBT'ni propagandalap, lezbiyankalardı propagandalap, görgön bizge tarbiya beresiz. Sizler kanda tarbiya beresinger, bir kanda Kuday bilet. Aldına böyle açıp koy, sizlerin tarbiyanlar bizge gereği yok. Sizler özüngör tarbiyanlarını özüngör neme kıllı vergile. Bu ikincisi Edil Baysalov boyunca. Üçüncüsü sizi hiç kim alıp gelgen emez bu biylike. Hiç kim mınday kızmat orun meh dep sunuştagan emez. Gebir sayasi top жана көпчүлүгүбүз элибиz колдоп түрмөдө жаткан, түрмөдө Садыр Жапаров деген адамды алып чыгып койдук эле. Ошол Садыр Жапаров тандаган кадрсыз сиз. Ошонун сыйы үчүн сиз ошо жердесиз. Эшек семирсе ээсин тебеттен болуп, бүт маскасын сырбайт этип бүттүңөр силер. Elge çıkkıla, eldin oyun bilgile, sizler boyunca eldin oyu kanday. Şimdi jarandı koğumga asılıp, blogerlerdi kamap, aktivistlerdi kamap, geçen Kempiravat boyunca 26 dep atacak, onun misali 6 20 aktivisti, 20 aktivist ne? 20 жанагы içinde tek saktagan adamlar kamaldı degen dagı sözler var. Bul ilahim жалган эле болсун. 20 aktivist bolsa ошону Кемпироватка тыгып туруп, жеке кызыкчылыктар үчүн ошолорду Кемпироватка тыкты деген дагы мен дагы келип атат. Ушактар далилсиз негизсиздер. Мен албетте ага ишенбейм. Биз ашмалтайын чыгардыгар мындайча айтканда. Буга тарбия беришибиз керек, мындай кылышыбыз керек деген сөзүңөр такыр мындай суу кечпейт. Улубек Карыбек уулуна сайлам деп атып, жүзүңөр ачылдыбы? Рас болот биз силерге чала. Улукбек Карыбек уулуна фейктер менен, баягы фейк фабрика менен чабуул жасайм деп, аны кароолоого аракет кылып, жыйынтык бербей калып туруп, маскаңар чечилдиби? Бу рас болот. Силерге бу чала. Улукбек Карыбек уулун ушул блогер, ушул журналист, көз карандысыз журналист, ушуну путтан тартып, жок кылам деп аракет кылдыңар эле. Алан жыйынтык чыкпай калдыбы? Өзүңөр кайра уят болдуңарбы? Эл тепкилеп, элиңердин үч коргонун көрсөттүбү? Бул рас болот. Бул чала силерге. Бул дагы кем, дагы башталат, дагы чыгат. Мына билинбей эле 2 жыл дегенде бүт маскаңар сырбайт этилип ким эмне кылганын шармандаңар чыгып атат. Чынбы? Бизде оштукта шарманда дейт, шермендеңер чыгып атат. Чыгып атыр. Анан бул Улукбек Карыбек, Улукбек досум, делай до конца, аягына чейин. Урлардын жүзүн ача бер досум. Сен ушундай аудитория топтогонсуң, сенин аудиторияңдай азыр бир мындай бийликке өзүнөн өзү кул болуп алган жанагы
мамлекеттен каржыланып акча алып аткан жанагы сенин кесиптештериң, сен коемы журналист. Азыр бу журналюгалар жанагы мамлекеттин кызыкчылыгын ойлобой, жеке бир саясий топтун кызыкчылыгын ойлоп, мамлекеттен каражат алып аткандар элем ошо силерди кешип чыксын. Элдин каргышы урат. Силер ошол күчүңөрдү мамлекеттин өнүгүшүнө, өсүшүңөргө Жумшаштын ордуна Улукбек Карыбек уулу окшогон блогер көз карандысыз журналисттерге короттасыңар. Буйрукту ким берип атат? Орозо да айтып атам, ушу жакшылык көрбөй калгыла. Бул мындай пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям да айткан, бир жаман нерсени көргөн болсоң сөз менен айт. Болбосо колуң менен токтот. Болбосо ичиңен жаман көрүп кой деген. İçten жаман көрүп атат силерди көпчүлүк эл. İçинен жаман көрүп атат. Орозолордо дуаларды кылып атат. Будайдын кусуру урбасын. Этият болгула. Жарандык коомго сайылып атканда, бир нерсе сын пикир айтып атканда, этияттагыла. Энеңерди 3 коргонун көрсөтүп коет. Каяктан келген болсоңор ошол жака апарып коет. Заводуңарга тыгып коет жарандык коом, этияттагыла. Буну биз айтпасак ким? Чынбы? Чын. Улукбек Карыбек уулунун дагы рейтинги көтөрүлдү. Аны колдогон карапайым эл. Ошол садиктен жабыр тартып, мектептен жабыр тартып, жанагы ушончо канча жылдан бери ишке ашпай аткан жанагы көдөнүндөгүнү ошол Улукбек Карыбек уулу айтып атат. Силер Улукбек Карыбек уулу кылган иштин 1% кыла албайсыңар. Ого силердин эркиңер дагы, духуңар дагы жетпейт. Чынбы туугандар? Духтар дагы жетпейт олордун. Олор бирөөнүн арты менен, извиняюсь, через чужой хотят в рай попасть. Бирөөнүн арты менен булар ошондой кылышат да, жанагы өзүнөн өзү кул болуп алгандар. Жанагы фейк фабрикаларды иштеткен Будай ургурлар. Кусуру элдин кусуру ургурлар. Керимбай Молдоканов чырмалашкан мафия булар дейт. Ооба да. Анан баягы жанагы мэриянын кызматкерлерине айтайын, маалымат кызматына. Силер не айлык маянаны не силерге мэр өзүнүн чөнтөгүнөн берип атабы, а? Мэриянын кызматкерлери жанагы маалымат качылар, силер айлык маянаны не чоң атаңардан калган септен алып атасыңарбы, же байлыктан алып атасыңарбы, же чоң атаңар калтырып кеткен мурастан алып атасыңарбы? Onu менин чөнтөгүмөн алып атасыңар. Ошо силер каралап аткан Улукбек Карыбек уулунун чөнтөгүнөн алып атасыңар. Ошо элдин чөнтөгүнөн алып атасыңар. Силерге коюлган уставтан чыкпай кызматыңарды кылбайсыңарбы? Же обязательно мэриянын бир шалакылыгы үчүн 500 адам топтоп туруп, энеңерди 3 койгондон көрсөтүш керекпи? Же шалакыңарды сөзсүз түрдө эле мындай айткандан кийин иштеп каласыңарбы? А? Не силер өзүңөрдүн немеңерден, уставыңардан чыгып, кээ бир жарандык коомго ашылып атасыңар, урматтуу мамлекеттик кызматкерлер. Же ошондой эле күчтүү болуп кеттиңерби? Же ошондой эле жарандык коомду тоготпой калдыңарбы? Ушул нерседен келип чыккан да өткөндөчү. Ушул нерседен келип чыккан. Жанагы мэриянын кызматкерлери чыгып, жанагы мен ушундой кыла алам, мен жарандык коомго сайылалам дептир, ушундай бул эме ыргап кетти. Онун артынан балта кармап отурган жанагы бийликке өзүн кул болуп алгандар буну Улукбек Карыбек уулуну баса калам дешти эле, бирок болбой койду. Элибиз ушундай активдүү болгула. Улукбек Карыбек уулунун колдоочулар ушундай активдүү болуңуздар. Кээ бир ошол коммент
Бериде жазууда чырмалашкан мафия болор деп. Чырмалашкан мафиянын маскасын сырыбат этели биргеликте. Буларга элдин кызыкчылыгы керек эмес. Булар өзүнүн саясий амбициясы үчүн убактылуу гана кызыкчылык. Булар элди ойлобойт. Миңи любой келсин. Булар элди көрдүк го. Көрдүк го. Ушер яман кызып кетти. Көрдүк го. Элдин кызыкчылыгын ойлогонду. Ким ойлоп атат азыр элдин кызыкчылыгы үчүн? Элдин кызыкчылыгын ким ойлоп атат? Элдин кызыкчылыгын ойлогон эч ким жок. Эч ким жок элдин кызыкчылыгын ойлогон. Канчадагы пайыз мен Камчыбек Кыдыршаевичке ишене баштадым. Камчыбек Кыдыршаевичке ишене баштадым. Канчадагы пайыз? Ачык эле айтып атат. Калгандары ошол Мамайдын көрө урматтуу кыргызстандыктар. Силерге жанагы Фейсбукка тарап аткан картинкаларга ишенбегиле. Фейсбукка таратқан картинкаларга ишенбегиле. Бүт ошол жасалма элдин көзүн майлама маалыматтар олор. Андай маалыматтарды мен 1 минутада 1 картинка чыгара алам. 1 саатта 60 картинка чыгара алам. 60 картинканы Фейсбукка салган болсо, Фейсбук жаркырап жатып калат. Ого ишенген элибиз Улукбек Карыбек уулунун ишинен кийин бүт маскалары сырбат этилип калды го. Чылайттан болуп Улукбек Карыбек уулуна бүт ошо фейк жанагы фабрикалар ачылып жатып калышты го. Бирок колдорунан эч нерсе келбей, элибиз сиздер мисалы мына эл туруштук бербей, бүт олардын маскасын сырбат еттиңиздер го. Чынбы? Орозада айтпайын дедим эле. Эдил Байсаловдун жарандык коомго асылган биз тарбия берип коюшубуз керек деп. Каяка тарбия бересиң? Сен тарбияны өзүңүн уулдарыңа, сен өзүң жараткан кыздарыңа, өзүңүн үй бүлөңө бер. Кыргызстанга вообще тем более кыргыздардын жаштарга тарбия бербей эле кой сен. Сен тарбияга биздин жаштарыбыз муктаж дагы эмес. Дай бу жолу кайталап айтып кетсем, Эдил берген тарбияны ошо Емпошек ошол Америкага барып алып, каяктан тарбия алган болсо, ошол жактын жаштарына тарбия бере бер. Биз өзүбүз тарбия алчу аксакалдарыбыз бар. Тарбия берчү аксакалдарыбыз бар. Тарбия берип коюшубуз керек деп. Бербей эле койгула. Биз тарбия беребиз силерге. Айтпайын десе айттырасыңар. Бул мына ачуучунда урматтуу кыргызстандыктар. Бул ушул мындай бийликтин эми туура бул жака дагы мындай Садымыр Кожоевич менен Камчыбек Кыдыршаевич отура алып эле мынаны сок деген жери жок мен оюмча. Эми ушуга ошогон баягынага Ашмалтайын чыгараткан Эдил Байсалов ошогон дагы жанагы кебелерине окшогондор ар нерсе кылып атышат. Миң жакшы иш болсо дагы аны жанагы өзүнөн өзү кул болуп алган жанагы шакалдар бөлүшкөн болсо, эл ал маалыматты кабыл ала албайт абызда. Кабыл ала албайт экенбиз да. Неге деген ошол маалымат кайсыл жактан чыгып атат? Источник ким, автору ким? Тыгыдык дейт экенсиң да. Тыгыдык деп. Ошол жаман маалымат болсо дагы ошону бир мына жакшы адам чыгарган болсо, ал маалымат жаман болсо дагы ошол адамдын сыйы үчүн, ошол YouTube каналдын или дагы бир баракчанын сыйы үчүн ошо жаман маалымат болсо дагы ошону бир мындай жакшы жагына кабыл алат экенсиң маалем болупту деп. Азыр бүт 85% жанагы пыкасчылар, жанагы өзүнөн өзү кул болуп алгандар, өзүнөн өзү кул болуп алгандар мындай болду, жалган жашыкты бир айтып бир нерсе кылышат. Элди башын айландыруу максатында. Чыгара турган жерин чыгарат, чыгарбай турган жерин чыгарбайт. Кече Россия Баткенди оңдоп чөзөөгө берген акчаларды чыгарган жок. Россия Баткенди оңдоп
түзөөгө канча акча берди билесиздерби? Билбейт да оны эл. Аны чыгарышкан жок. Билишпейт. Сиңирип жок болушту. Будан кийинки бийлик келет, ошондо чыгат булар. Булар былык сылыктары бирөө камалып, бирөө атылып кетип, бирөө качып кетип, ошондой болот. Ага чейин чыкпайт. Азыр май басты. Ачыгын айтайын. Буну көрөткандар кылып коюңуздар. Президенттин көзүн май басты. Элди укпай калды. Май басты. Иллюзия деп коет буну. Иллюзия деп коет. Азыр деле мына президент айтса болот. Эдил кой. Неме кылбай эле кой, эми өчүп кетет. Или кой, оны постуңду өчүрүп кой, жарандык коомго сайылып коюпсуң. Мен ушулардын артынан камакта отурган жеримен чыкканмын. Блогерлер жардам берген, ютуберлер жардам берген, жарандык коом жардам берген. Ошо биз жанагы жаман көргөн азаттык клубтар жардам берген. Кой эми оларга тибеле кой, бул жарандык коом болушубуз керек. Бул бийлигибиз бүгүн бар, эртеге жок. Бул күндөрдө өтөт. Кой Эдил. Эртеге энебизди 3 коргондон көрсөтүп коет элибиз. Блогерлерге сайылба. Көз карандысыз. Эч кимге көз каранды эмес. Бир гана эле интернетке, Мегакомго, Билайн, Ошка или Сайма Телеком или ким ошолорго эле көз карандысыз блогерлерге сайылба. Кой ука деп Акын Асат айтып койсо болот. Менимче айтат деген ишенимдебиз. Эми onu Кудай билет. Айтабы, айтпайбы. Бирок Улукбек уулуна, Карыбек уулуна блогерге сайылган жери biraz не то болду. Бирок сайылган жери не то болду, бир жагы, экинчи жагы аябай жакшы болду. Маскалары сырыбат этилди азыркы бийликтин. Ким кандай экенин көрүп коюшту. Чын шалайт болуп, артык кылам деп тыртыккылы жанагы өзүнөн өзү кул болуп алгандар. Рас болот, бул чала силерге. Бир Улукбек Карыбек уулу эле ошондой жүзүңөрдү ачып койдубу? Калгандарын айтпай эле кое берейин. Ошондой Улукбек Карыбек уулуну неме болбош үчүн коррупционный схемаларды жоюшуңар керек эле. Ошо мектептеги элдин терисинен акча, элдин терисинин жонунан шышылмай саясатыңарды токтотушуңар керек эле. Мектепте акча жыйнамайды, өзүңөр токтотушуңар керек эле. Бул блогерлер, журналисттер кийлигишип анан кийин ол нерсе мына кызуу талкууга алынып, аны чын-чайт болуп баса калып, ого чабуул жасамай. Чабуулуңар 1 грамм чымын чаткандай болгон жок. Болбойт дагы. Көп болуп кетип баштайт. Мен бул түз эфир урматтуу кыргызстандар, менин аты жөнүм Илимбек Исраилов. Туткан оорозуңуздар кабыл болсун. Мен оорозодо унчукпай эле коеюн деп ушинтип өзөрү ооздук кытышат экен. Анан жанагы мэриянын кызматкерлерин ушул жерин айтып коелу. Мэриянын кызматкерлери өзүңөрдүн уставыңардан чыкпай, өзүңөрчө блогерлерге, көз карандысыз журналисттерге мындай сайылбай, силердин кызмат абалыңардан кыйнаттык менен пайдаланып, силер ошол көтөрүп жүргөн камера мамлекеттин акчасына алынган, менин чөнтөгүмдөгү акча алынган. Ошол менин чөнтөгүмөн акчаны ошого силер айлык маяна алып атасыңар. Ошол силер жаман көргөн, соккон Улукбек Карыбек уулунун чөнтөгүнөн алып атасыңар. Салык төлөнү ошол жерге мэриядан. Чынбы? Же обязательно 1000 адам мэрияга чыгып турушуну далилдеп көрсөтөйлүбү? Бизде бүгүн элден кечирим сурап калбагыла, бир нерсени кылып атканда ойлонуп кылгыла. Же бул нерсени кызматтан өзүңөр өз эркиңер менен арызыңарды жазып, эч кимге мындай көз карансызбы, жаран катары чыгып туруп анан кийин бул менен Улукбек Карыбек уулу менен салгылашкыла. Кызмат абалынан кыйнаттык менен пайдаланбай. Бул үчүн статья бар. Просто эле кой дейт экенсиң да, бул үчүн статья бар. Силерге мына элге сайылганы,
көз қарандысыз медиаға сайлағанды кім рұқсат берді? Же уставыңарда ошондой жазылганбы? Долон Кожогелдиев чын ушинтип айтып турсаң эле элге жагасы. Жок, мен мындай элге туура урматтуу элим, элге таазим, Ушу эл сиздер колдобой койсоңуздар, саясатчың дагы, блогериң дагы, тулогериң, журналистиң дагы эч ким эмес. Сынды деп ошону айтат. Эл колдобой койду, болду, сынды ал. Ал саясатчы дагы эмес. Элди ушуну сиздер неме кылбайлы да. Мисалы, биз колдобой койсок, либо саясатчыны, блогерди, ким колдобой койсок, ал сынды. Колдоңуздар. Улукбек Карыбек уулуна окшош. Дагы мына элдин көйгөйүн айтып аткан. Көз карандысыз, эч кимге көз каранды эместерге. Анан ого сайылышат. Өзүнүн кылган кылыгы мындай. Ошону бир мына эскертип айтып койгула. Эдил Байсаловго дагы, башкасына дагы, бүт баарына айтып койгула. Олар чоң аталарынан калган бир мындай кызмат орун эмес болчу. Ол кызматта буга чейин иштеп келишкен кыргызстандыктар мындан кийин дагы иштейт. Казынаны Камчыбек Кыдышевич менен Курманкул Токтаралиевич эки жактан кысып атып, ууруларды кустуруп атып, зорго топтоп койсо, эми ону өзүңөрдүн жеке кызыкчылыгыңарга иштетип, буну медианын кызматкерлери, маалымат катчылары адыңардан ашпагыла. Бир нерсени чагылдырып атып, бир нерсени айтып атып, бул менин кызматтык абалыма тиешеси жок деген бир нерсени билдире кеткиле. Буну биз кызмат абалынан кыйнаттык менен пайдаланып атат деп түшүнөбүз. Бул үчүн статья бар, берене бар. Элге каршы чыкканыңар үчүн, көз карандысыз блогерлерге каршы чыкканыңар үчүн, силердин шабакыңарды айтканды баса калганыңар үчүн. Түшүнүңөрбү? Урматтуу мэриянын кызматкерлери. Же сөз, агарып кеттиңерби мэрия? Вообще коррупционный схема жокпу эмне? Ошондой эле не? Париштасыңарбы? Ошондой ангелсиңерби мэриянын кызматкерлери? Оппаксыңарбы? Оппаксыңар, мына оппакпыз деген кайсы бир системадан Камчыбек Кыдышевич чукул издеп камап атат азыр. Мэрия ошондой эле агарып кеттиңерби? Парижда болуп кеттиңерби мэрия? Парижда эмессиңер силер, Парижда эмессиңер. Эми эле сап-саматыгыңыз азыр эмоция калтырып, ооздагы ачылып кетпесин, сөгүнүрүп азырчы. Ошого мындай эшек семирсе ээсин тебеттен болбой, урматтуу Садылуу Нуркожоевич, онабы мэриянын кызматкерлерине, мэрияга, бүткүл бийлик өкүлдөрүнө айтып коюңуз. Көз карандысыз журналист, журналюк эмес. Көз карандысыз журналист, көз карандысыз блогерлерге вообще мына асылганды токтотушсун. Бул мындай энелеринин үч койгонун көрсөтүп коет. Сизди колдогон жалданма, сиздин акчаңызга колдоп атышы мүмкүн, урматтуу Садыр Кожоевич. Урматтуу саясатчылар. Силердин акчаңарга колдоп атышыңар мүмкүн. Бир күн, бир ай айлыкты кечиктирип берип коюңуздар да, ошолорду көрөсүздөр кандай автоматтык түрдө силерге каршы иштегенин. Бул Улукбек Карыбек уулу журналист, блогерлер мамлекеттен 1 сом албай иштеп атат. Мамлекеттен 1 сом мамлекетке берсе берет, болбосо эч ким албайт. Марак белек рекламадан эле зубной тиш доктор барды келди, Москва ошакта эле иштеп алат. Анан элдин кызыкчылыгы ушул өлкө өнүгүп кетсин, жакшы болсун деп неме кылышат. Едилер какой-то хайп үчүн деп. Блогерлер үчүн бул хайп деген сөз жакшы эле нерсе, ушундай бир мындай айта кетейин. Блогерлер үчүн хайп деген нерсе бул жакшы эле нерсе. Хайпануть надо, хайповать. Ну давай хайпанем деп. Түшүнүңүздөрбү?
Ошо хайптын аркасынан силердин жүзүңөр ачылып атпайбы? Силердин кимдин ким экенин эл билип атпайбы? Жашырган былгыңар чыгып калып атпайбы? Буга эми ким күнөөлүү? Ошо былыкты кылбасаңар бу нерсе чыкпай беле? Ошо нерсени былгыңарды жашырбасаңар бу нерсе чыкпай беле? Бул эми кимде күнөө? Açıkka çıkargan korrupsiyonlu sxemаны açıkka çıkargan Meria'nın şalakılığının kızmatının şalakılığın açıkka çıkargan Ulubek Karabek ulunda günöbü je mektepte, sadikte, oorukkanada janagı murdağı atаңның көрү мамай болуп жүргөн силер ошону көзөмөлгө албай аткан ошого силер дагы кошулуп алардын тарабын талашып аткан, жашырып аткан силер де күнөбү? Буга ел өзүн баасын берип, жүзүңөрдү ачты. Рас болот, чала, ажап болуптур мындайча айтканда. Саламатта калыңыздар, ой пикир айтыла бериши керек. Күлдүрөсүңөр да. Ой пикир айтыла бериши керек. Бул каттуу ачуучундук. Мен бул үчүн 6 жериме ок жеп кечейин турайын. Немеде 5-6 октябрда 6 жериме ок жеп өлүп калайын деп, кимден акча сурашымды билбей, бүт топтогон акчалар ошо менин ден соолугума кетип, анан мага сыйлуу адамдар жардам берип, азыр күтүп атыр ушундай сөз сүйлөп атам. Дагы сүйлөй берем. Ошого bir нерсени сүйлөп атканда мына энпоштун гей лесбиянкаларды колдогон Эдил Байсаловго окшогондор этеп болгула. Бул бийлик өз алып келип атпайбы? Бийлик деселе бар жогу ошо Садыр Нуркожоевич өз алып келип атпайбы? Буларды, энпоштниктерди. 10-15 энпоштник уже аякка тыгылып алды. Мейли. Сабырдуулук, Садыр Нуркожоевич бизден чоң, жети өлчөп билгеншет, биз кыска ойлук кылып жаман ойго барып аткандырмын. Мен муну азырынча мен туура эмес деп айтсам, кийин мүмкүн туура болушу мүмкүн. Бирок сөздү учурунда айтып койбосо, мисалы көңүлүм жумшабай калат да. Дичка, сен бизге маданиятты үйрөтпө. Сен бизге кантип жашашты үйрөтпө, биз дагы муктаж дагы эмеспиз. Макул саламатта калыңыздар, ой пикир айтылып бериши керек. Ушул видео менен максималдуу түрдө бөлүшүп коюңуздарчы. Урматтуу кыргыз элим. Силер колдобосоңор, силер ушу лайк басып, комментарий жазып, мисалы, активдүү болсоңор, блогерлер деле эч ким эмес, дагы бир жолу, саясатчылар деле эч ким эмес, эч ким эмес. Силер жана биз ушу мен дагы элмин, элдин арасында. Эч ким. Ушул өзүбүздүн кызматыбызды билели. Бийликтин ээси эл. Кыргыз Республикасында жайгашкан бүткүл байлык элге таандык. Бизге таандык, биздики. Ону биз жеке колдорго бербешибиз керек. Жекелер ким туура эмес кылып атат? Ким жок качейин кууп чыгышыбыз керек. Ким болот? Şu Edişke okşagon, Akılbek Japarov'a okşagon dagı kimler bunday el jaman görgöndördü? Kууp çıkışımız gerek. Yok, bular azırınca prezidentke gerek. Bir bunday misalı biröөнү sabaka çavuş gerek ko. Eger ушундай el ушундай болуп атканда biröөнүн kellesi almış gerek ko. Bular oşago мына запаска алынган kadrlar деп ойлойм. Андан кийинкилер деле бар. Daha bir 2-3 жылга жете турган bir келлелер бар. Атай о келлелер керек болот. Бирок ушундай учурда мындай жарандык коомго асылбагы. Мага демектен пиширип жегиле. Мага демектен жарандык коомго асылбагыла. Жарандык коомго асылбагыла. Жарандык коомго асылган бийликтин өмүрү кыска. Бул өмүр бою жашап кеткен эмес, жарандык коомго асылган. Бийлик мына меники бийликти басып алым деген Атамбаевдин абалы. Жарандык коомго сайылган, журналисттерге сайылган Атамбаевдин абалы кандай болгон? Түшүнүңүздөрбү? Ошого бул нерсе ой пикир айтыла бериши керек.